Кутман күн, урматтуу достор. Бүгүн кайрадан эле биз жылдагыдай эле сары жазда бияктагы малдарга жазгы ветеринардык иш-чаралар жасаганы келгенбиз. Айланабыздагы жаратылышка көз үйрүтүп коюңуздар. Мына Кыргызстандын ушундай керемет жаратылышыбыз бар да. Ошол алдыда болуп аткан иш-чаралар боюнча дагы уландысы бар. Кимге жаккан болсо баракчабызга катталабыз. Жана жакты деген жүрөкчөн басып коебуз. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Уландысы бар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рустам, кандай маанай кандай бүгүн? Маанай жакшы. Вакцина жүрүп атат сары жазда. Мына Рустам негизги биз экөөбүз чогуу партнер кызматташабыз. Ушул топоздордун башкы каарманы Рустам ветеринар биздеги кызмат кылган Гамек мырза, зоотехник эсептөөчү. Бисмилла. Чыңгыз мырза салам айтып коесуң. Ассаламу алейкум. Адике, мына чемпион по выставкам арашандар боюнча иничегибиз Адике жардам берип атат. Бул болсо бир тууган өзүм меним Нүкеш. Кане эмне вакцинация атасың? Азыр биз шарпор илдетине каршы вакцинация жүргүзүп атабыз. Пландык иш-чара. Топоздорго сары жаз айласында. Жакшы иш-чара кандай болуп атат? Көңүлдүү. Жакшы. Ушуну ыңгайлуу го, кана кантип сайып көрсөтпөйсөң алдыгына. Бул пистолет вакцинацияга ар кандай колдорду колдонууга ыңгайлуу. Ал мону узартып аласыңар, бул ийне калып калбаш үчүн да, жулунуп кетпеш үчүн. Ооба. Оңой Жакшы. Кана көрсөтпөчү. Кандай сайлап. Опа, болду, кетти. Мына эми басып атат Рустам. Кene тигинтип эле чыгат. Азыр. Кет. Эшке чыгаргыла, короо бүтөт. Тышка. Бай берсе төл быйыл башталды. 50%га жетип калды. Биринчи ушинтип мамалактарын кармап басып алабыз. Себеби бул жерде расколго мына киргизгенде расколго тебеленип калбаш үчүн эң биринчиден ушу мамалактарды бүтүрүп алабыз да. Ушинтип биз менен чогуу биргеликте иштешип бири-бирибизге көмөк көрсөтүшүп жүргөн биздин команда бар. Ар дайым даяр. Адике өзү спорт чебери грэпплинг боюнча мамалактарды кармаганда кое бербейт. Көрдүңүздөр. Ошол кимге жагып аткан болсо катталып коюңуздар. Жаккан болсо жагып атат деген белгини басып коюңуздар. Зоотехник өзү кызматта го чиркин. Биз болсо ушинтип анан телефон кармап алып кылган ишибиз эле ушул эң эле оор. Булар көп учурда ошо пастерлёз, анан яшүрү менен ооруйт. Булар буга чейин ооруган эмес топоздор. Бирин эми ылдый жактан биздин колтума малдар келчү эмес да. Мына Союздан бери ушул алыскы жайыттарга жакадагы мал келип аткандыгына байланыштуу. Ошондон бери ушу шарп илдети, пастерлёз, кийинки дагы кошумча да оорулар пайда болуп кетпеди. Ошол оорулар менен булар дагы ооруйт. Өзгөчө мамалактары яшүрдү кезинде булар көтөрө албайт. 2 күн ооруйт, 3 күнгө чейин өлүп кетет да. Ошол себептен булар туулгандан баштап яшүрдү сайчылар буларга. Күзүндө саябыз, курсагында бар кезде ошону менен иммунитети менен түшөт, бирок дагы деле баягы түшкөндөн кийин, туулгандан кийин сөзсүз түрдө ушуну вакцинация жасайбыз. Баарына тең сунуштайм, ким кандай мал багып аткан болсо сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай оорулар болсо, ошол ооруларга вакцинацияны жасаш керек. Ооруйт бул мал. Эч кандай негизги баягы этке зыяндуулугу жок. Сайыш керек.